The food. Бул биздин үй бүлө. А бул болсо менин атам. Ал үйдүн башчысы. Бул болсо апам. Атамдан кийинкиле шеф. А бул болсо менин эжем. Атам Щекуська деп эркелетет. Атошка менин бөбөгүм. А мени таанып атасыңарбы? Мен Айдарбекмин да. Же эстей албай атасыңарбы? Андай болсо азыр. Когда я узнал, что пойду на шоу «Удивительные люди», я очень обрадовалась, потому что я буду соревноваться с другими участниками. Готов. Время. Готов. Карточка номер 1 и 9, ответ 37. Фантастика. Карточка номер 7 и 5, ответ 28. Все, у меня слов нет. Это неудивительно. Эми эстедиңерби? Ооба, тиги ТикТокко чыккан, интернетке чыккан, удивительные людиге катышкан менмин да. Бүгүн 4 орунду сандарды чыгарабыз. Даярсыздарбы? Жыйырма жети миң 938. Менталдык арифметикада 6 категория бар. Starter, Basic, Intermediate, Edition, Чемпион, анан Absolute чемпион. Мен азыр чемпион менен Absolute чемпион категориясына катышам. Чемпион мен абсолютный чемпион бул эң оор категориялар менталдык арифметикада. Башында мен 2-3 категория болчумун, азыр эми абсолют чемпионга катышам. 6 категорияга. Бизде атайын техникалар бар. Например, могу 4 бармак бул бирлер, могу 5. Ар бири 1. Анан кийин бул 5, анан кийин кайра коесуң 9 болот. Булар ондуктар. 10. Анан кийин бул 50. Анан кийин 99 болот. 99дон кийин 100. 100 болгондо баштык кайрайсың. Анан кийин санайсың канча жолу кайрадың. Эң башында сарабан менен чыгарып жүрөбүз. Анан кийин кол менен азыр башым ичимде чырылып калдым. Мынтип ойлонуп эле чыгарып коем. Мен 10 орунду санга чейин өткөн билем. Колдон башка ментальная бар. Ментальная. Ал сарабанды воображать этип санайсың. Мен «Удивительные люди» программасына катышып келдим. Акта мага биринчи этапта 6 карточка берген, 3 этап болду. Дүйнө жүзүндө отбор болуп атканда мен агайым угулуп школдон учениктерди собирать этип бүт Кыргызстандан видео отправлять экен. Анан кийин 1 айдан кийин ответ түзүлдү. Анан кийин айткан, сиз «Удивительные люди» программасына өттүңүз деп. Ошентип «Удивительные люди» программасына барып туруп, актан 3-чү орун алып келдим. Сабагыбыз 8:45 башталат, 8:00 келип калыш керек. Сабактан кийин бизде обед болот, анан кийин илимдер болот. Карате, менталдык арифметика, же шахматы, же футбол. Мен ошолордун ичинен 3-өө барам. Менталдык арифметика, шахмат жана карате. 31.850. Азыр жай каникул болгон үчүн мен дагы бокска барып атам жана плаванияга кошулдум.
Мен жайкы каникулда муздак сууга түшкөн жакшы көрөм. Ызыкта муздак сууга түшкөн сонунда. Мен үй бүлөм всегда мага поддержка кылат. Айдарбек өзү көп нерселерге кызыгат. Кызыгуусу күчтүү, анан бат эле бирдемкени үйрөнүп алганга чыгы бар да. Мен Айдарбектин өзүнө көп айтамын. Сен Кудай буйруса келечекте өзү IT программист болгусу келет да. Анан мен айтамын Айдарбекке, IT программированияны дагы үйрөнө бергениң анысы жок, эч кайда барбайсың. Жана келечекте сен неме ишкер бол депчи. Анткени ишкерлик бул мен Айдарбекке түшүндүрөм. Сен 10 адамды жумушка алсаң, 10 адам барып, 10 адам үй бүлөсүндө 4 адамдан болсо 40 адамды баккан болосуң. 100 адамды жумушка алсаң, 400 адамды баккан болосуң. Ошо менен өзүңдүн мамлекетиңе болгон салымың ошол болот. Ишкерликти биз баалай билишибиз керек, жана ошону даңазалап, ошону балдарды ошого үмүттөбүш керек деп ойлойм. Кудайым буйруса келечекте эң башкысы бактылуу адам болсо жана эл керегине жараган адам болсо болду. Балдар менен аз эле ойнойм. Анан кийин 1,5 саат. Үйдө жумуш жасаган вактым болот. Ошодо идиш жууйм, үйдү жыйнайм. Мен негизи көп нерсеге кызыгам, бирок көп машыкканым менталдык арифметика. Мына көрдүңөрбү, бул менин дипломдорум. Менталдык арифметика боюнча жана шахмат боюнча. Бул менин 2 дипломум бар. Абсолют чемпион деген. Ал эң оор категория боюнча. Бул Туркия мамлекетинен, а бул Кыргызстан боюнча. Бул абсолют чемпион деген кубок. Мен аны Кыргызстан боюнча международный олимпиада алгам. Бул кубокты мен Кыргызстан боюнча Исыкөлдө олимпиада болгон, ошакта 2-чи орун алгам. Бул кубокты таныдыңбы? Бул кубокты мен сен мыктысың долбоорунан алгам. Акта дагы бир приздер болчу. Бул рюкзак менен планшет. Бул Өзбекстанда международный олимпиада болчу. Акта 5 мамлекет келген, ошактан 1-чи орунду алдым. Менталдык арифметика боюнча. Бул кубокты мен Анталиядан алгам. Акта международный олимпиада болгон. Ошакта мен финалга Монголия мамлекети менен чыккам. Менталдык арифметика боюнча Монголия эң күчтүү болуп эсептелет. Мен негизи карате, менталдык арифметика жана боксту кошуп атам. Ушул алган медалдар. Бул 3-чү место каратеден. Международный олимпиада Кыргызстандан болчу. Бул сертификатты мен школдан алгам. Акта 1-чи класста тест болгон. 1-чи класс боюнча мен эле алдым. Бул сертификат менен мен 11-чи класска чейин бекер окуйм. Бирок мен жыл сайын өзүм ийгиликтерди көрсөтүш керекмин. Көп болуп кеткен үчүн папа бир грамотамды черновик кылып салган. Бизнес боюнча жазып черновик кылып салган. Сен дарыма барсың? Жок. Менде көптө. Менталдык арифметика боюнча мен Германияга барам. Акта дүйнөлүк олимпиада болот. Мен актан 1-чи орун алгым келет. Мен кыялым айтишник болуу. Жана менталдык арифметика IT программисттерге жардам берет. Мен Марк Цукерберг же Билл Гейтстей болгум келет. Мен айтишник болуп, менталдык арифметикага жардам берген приложение түзгүм келет. Негизи менталдык арифметика менен машыкканга совет берем. Ал мээди развивать этет жана эстетүүмдү жакшыртат. Достор, менталдык арифметикага катышсаңар, мендей кыйын болосуңар. Мен менталдык арифметика боюнча дүйнөлүк чемпион болгум келет.